Комтөр Голд компаниясы өзүнүн 3-чү чейрегинин жана быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыктарын чыгарды. Жыл башынан бери Комтөр ишканасында 14,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Ген компаниясы өлкө бюджетине 10 миллиард 790 миллион сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон. Август айында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Центара Голд компаниясынын жаңы стратегиялык келишими күчүнө кирген. Башка шарттар менен кошо жаңы 3 фонд түзүлгөн. Жаратылышты өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк жана онкологиялык кызматка колдоо көрсөтүү. Бул фонддордун бюджети Комтөрдүн чегерүүлөрү аркылуу түптөлөт. Компаниянын алгачкы транштары буга чейин эле которулган. Быйылкы жылдын 3-чү чейрегинде жаратылышты өнүктүрүү фондуна 57 миллион 400 миң акш доллары которулган. Ал эми аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондунун которуулары 5 миллион долларды түзгөн. Эгерде жыл башынан бери сандар тууралуу кеп кыла турган болсок, салыктарды эске алуу менен социалдык фондко жана Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна 9 ай ичинде компаниянын төлөмдөрүнүн суммасы 10 миллиард 790 миллион сомду түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көптүк кылат. Ал эми өндүрүштүк көрсөткүчтөрдө дагы олуттуу өсүүлөрү болууда. Былтыркы жылга караганда алтын өндүрүү 47% жогорулаган. Былтыркы жылдын 9 айында Комтөрдө 9,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Ал эми быйылкы жылдын сентябрь айында бул көрсөткүч 14,5 тоннаны түзгөн. Комтөрдө алтын өндүрүлүшүнүн жогорулашы курамы бай руданын кайра иштетилишине байланыштуу болууда. Мындан тышкары компания өндүрүш чыгымдарын олуттуу төмөндөтүүгө жетишкен. Это модернизированные новые технологии. Бул модернизациялоо, жаңы кубаттуу өндүрүштүк технологияларды тартуу жана жаңы менеджмент эрежелерин киргизүү болуп саналат. Буларды бүгүнкү күндө Комтөр ишканасы түздөн-түз колдонуп жатышат. 3-чү чейректе компания эмгекти коргоо жаатында да алгылыктуу натыйжаларга жетише алды. Комтөрдө 1 жыл бою иш убактысын жоготпой эмгектенүү бул кырсыктарды нөлгө түшүрүүгө толук жетишүүгө мүмкүн экендигин тастыктап турат. Мындай жыйынтыктар Центр кызматкерлеринин WorkSafe, HomeSafe программасынын баалуулуктарына берилгендигинин натыйжасы. Тактап айтканда, туруктуу өнүгүүгө жана жогорку натыйжа үчүн биздин баалуулуктарга бардыгы бирге жана өз алдынча да дайыма максат кылгандыгы бекемдөөсү болуп саналат. Комтөр ишканасынын 9 айдагы жыйынтыктары жылдын аягына чейин божомолдонгон көрсөткүчтөргө жетишип гана калбастан, компания алтын өндүрүүнү бир кыйла жогорулата тургандыгын көрсөтүүдө.